Урматтуу судья, урматтуу бүгүнкү сот процессине катышуучулары, мага мүмкүнчүлүк берилип отурат айтканга. Мен как саясатчы катары, как коомдук ишмер катары ушул мени жаманатты кылып келишкен. Ошондуктан урматтуу судья, мен сизден суранамын, бир 2 мүнөт ашыгыраак сүйлөсөм мүмкүнчүлүк берсеңиз. Биринчиден урматтуу маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, мен сиздерге кайрылып айтып кетер элем. Бардык ушул жерде сотто болуп аткан нерселерди объективдүү чагылдырсаңыздар. Бир маселе боюнча айтып кетейин. Мисал, мамлекеттик күч менен басып алуу жана мамлекеттик күч менен мамлекеттик конституциялык түзүлүштү күч менен оодарууга аракет жасады. Диализ аппаратта жатат экен, ушинтип бөйрөгүнөн пересадка болуш керек экен. Жана ошондой эле көзү көрбөйт экен эженин. Оңдар колуңуздардан келишинче жардам берип, айыгып кетишине себепчи болуп калыңыздар. Бул жакта Жумагүл эже 30 жашта, ушул 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркайт. Жакта апасы сахарный диабет бар экен, бөйрөгү иштен чыгып ушу диализде, анан көзү дагы көрбөйт. 3 оору менен палатада ушундай бир сыноо беришиптир. Биз дагы да кабар алып турабыз. Бул жакта ушинтип эжеке ушул өзүн биле албай жатат. Успокаивающий берип койду азыр, Успокоивающий кол менен жатат да, аппараттан кыйналып атат. Апасы дагы бул жакта ушул кыз үчүн чуркап, көп жылдан бери кыздын аркасында больница менен кыдырып ушул жакта жүргөн учуру. Операцияга $22,000 сурап атышыптыр врачтар. Чет өлкөдө болот экен, Турцияда же болбосо Индияда, 2 өлкөнүн бирөөсүндө болот. Колуңуздардан келишинче ушул каражат сиздер үчүн, эми көпчүлүк үчүн аз эле каражат, биз эле ушул каражат чогулуп кетет деген үмүттөбүз. Мен айтып коер элем, эч кандай андай нерсе болгон эмес, андай болушу мүмкүн дагы эмес болчу. Себеби дегенде, өзүңүз билесиз, урматтуу судья, урматтуу прокурорлор, ошол 295 статьяны аткаруунун признаки преступления бар. Бир дагы признак преступления ал жерде болгон эмес. Ошондуктан, урматтуу прокурорлор, урматтуу судья, бул жерде эч кандай ушуга чейин дагы менде ой дагы болгон эмес, аракет да болгон эмес. Мамлекеттик бийликти күч менен басып алууга эч кандай биз аракет жасаган эмеспиз. Ушуга чейин дагы бир нече саясий акциялар болгондо дагы мен ар дайым айтып келгенмин, биз эч качан мамлекеттик бийликти күч менен басып албайбыз. Биз эч качан мамлекетке күч менен же болбосо зордуктоо менен келбейбиз деп келгенмин. Мындан ары да ушундай болот. Кудай буюрса, артыбызда элибиз, журтубуз бар. Биз сөзсүз бийликке келебиз. Биз бийликке келебиз, тынчтык жолу менен келебиз. Биз бийликке келебиз, элдин, журттун, мыйзамдын чегинде келебиз. Ошондуктан, урматтуу судья, бул жерде бизге келтирилген айыптардын бардыгы негизсиз деп эсептеймин. Мен качып кетпестен кайрадан ушул бүгүнкү процессти тезирээк бүтүшүнө өзүм кызыктармын. Мен кайрадан ушул процессти тезирээк бүтүрүп, ушул процесс тезирээк өзүнүн ордун табышына мен кызыктармын. Же сөз сүйлөтүшпөйт, же башка болушпайт. Мен сизден урматтуу судья суранар элем. КТРКнын башчысы жерге чакырыш керек. Себеби бир маселе боюнча. Себеби ал ошол КТРКнын Алатоо программасынан мени телефонумду жазып көрсөтүп, схемаларды чизип, бул Лондон менен сүйлөштү. Мына ошон үчүн бул төңкүрүш жасайм деп мени жаманатты кылды. Ушул нерселер келип жооп берсин. Себеби бул мамлекеттик телерадио компания. Ал эми мен дагы мамлекеттик адам катары муну сизден талап кылганга акылуумун деп эсептеймин. Андан сырткары, урматтуу судья, бул жигиттердин качып кетпеш үчүн, мына ушул жерде отурган биздин жан сакчыларыбыздын, мен жан сакчыларым качып кетпеш үчүн мен өзүм дагы кепилдик беремин. Эч ким эч жака качып кетпейт. Биз ушул ишти тезирээк бүтүрүп, ушул мамлекетибиздеги бүгүнкү күндөгү болуп жаткан ар түрдүү саясий кырдаалдарды жөнгө салууга чоң өбөлгөсү түзөт эле деймин. Андан сырткары, урматтуу судья, прокурорлордун, урматтуу биздин айыптоочулардын айтып аткандай, бул то есть бул кылмыш иши мыйзамдуу козголду деген. Бул иштин мыйзамдуу козголгондугун тарых баа берет. Ал аныктайт. Бул бүгүнкү менен чечилбейт. Алар кандай болсо дагы мени тебелеп, тепсеп, аброюмду түшүрүп, саясий жагын аброюмду түшүрүүгө аракет кылышат. Колдорундагы күчү менен, колдорундагы прокурорлору менен, колдорундагы түрмөлөрү менен өздөрүнүн отуруп калышын эстен чыгарышпасын. Өзүңүз деле намыс кылбай, кызмат сурап барсаңыз болбойт беле? Жок, эми мындайда мен кызмат сурап бара турган акыбалда эмесмин.
Себеби дегенде Кудайга шүгүр, кызматсыз эле тамагым өтөт. Кызматсыз эле элге жардамды кылып атамын. Бүгүнкү күндө менин негизги максатым ушул адамга берилген аз өмүрдүн ичинде, эртең ушу өмүр бизден өтүп кетсе, элибиз ушул бизди ак жашады, так жашады, элге жакшы кызмат кылып жашады деген бир маселелер турса экен деген бир үмүтүм бар да. Бул урдаган, бул жеген, бул коррупционер болгон, бул мамлекетке зыян келтирген, бул ушундай бир туура эмес иштеген деген сөз калбаш керек. Садыр жөнүндө айтканда менин ички дүйнөм аңтарылып кетет да, ички дүйнөм аңтарылып кетет. Себеби Садырдын башына түшкөн чоң кайгыны көтөрүш. Мен Садырды бир темир адам экен деп билдим да. Темир адам экен деп билдим. Мен көтөрө албайт элем. Кудайга тооба кылдым, мен көтөрө албайт элем. Себеби Садыр темир экен да. Ушунчалык кээде оюм келип кетет. Мен деле азыр эч нерсе кылбай эле жүрөмүн. Бекер эле жүрөмүн. Мен деле бирөөгө бир көп чоң пайда келтирбей эле жүрөмүн. Садырдын ордуна барып отуруп тур десе отура алар белем депчи. Мен ушуга деле макул болот элем. Садырдын ордуна отуруп туруп Садырды чыгарганга. Себеби дегенде Садыр деп, ушу Садырды чыгарайлы деп безилдеген, ушунун жанында жүрүп, ушуга бир ушул баланы бир азаттыкка чыгарайлы деген жакынкы саясатчылардан өтө эле аз калды да. Даже көрдүңүзбү? Сыртта жүргөн достору дагы, сыртта жүргөн саясатчылар дагы муну ушул кайгыны көтөрө алышпады да, кайтып кетишти. Көбүчү. Садырды жакшы көрүшөт, бирок кайтып кетишти. Себеби дегенде кимдер алар? Көптөгөн саясатчылар. Көптөгөн достору, көптөгөн санаалаштары, кээ бирлери кайтып кетишти да. Садырдын тагдырыны ойлогондо өтө оор, айрыкча мына акыркы чырактай болгон уулу дастандын бул дүйнөдөн өтүп кетиши, жана ошону дагы Садыр тикеден тике туруп, мойну менен көтөрүп, темир адам болуп туруп беришине, мен кээде Садыр менен өзүм кээде сүйлөшүп калганда, Садырды көрүп туруп, Садырды ушундай эме кылам да, мындай кээде жаман көрүп кетем да. Сен ушундай темир экенсиң депчи. Деп жаман көрүп кетем. Анан десем дагы ал айтат, жок досум, мен турушум керек деп. Ал кайра бизге кайрат айтып турат. Ушундай адамды биз чыгарып, ушундай адамды мамлекетке, элге, журтка иштетип калбасак, кимди иштетебиз? Каяктагы талаадагы коррупционерлерди, элди тоногондорду, мына азыр элдин кен байлыктарын тоногондорду, элге зыян келтиргендерди, мына келген инвесторлорду крыша болуп алышып туруп, элдин тоноп, мына миллионер, миллиардер болуп алышып туруп, биз азыр шайлоону өткүзөбүз, элди сатып алабыз деген адамдарды колдойбузбу? Биз эл деген кандай болуп калдыкпыз? Кандай адам болуп калдык бизчи? Садыр эгерде түрмөдө ошол жерде жатып бир нерсе боло турган болсо, биздин элге эч качан кечирим болбойт. Кудай сактасын. Элге кечирим болбойт. Ошондон Кудай сактасын, Садырды биз чыгарууга үмүтүбүздү үзбөйбүз, аракетибизди кылабыз. Бул темир адам. Садырды атыны мындай Садыр темир деп койсо болот да. Садыр темир, бул темир адам. Бул сөзсүз түрдө Кудай кааласа чыгат, мамлекетине кызмат кылат. Биз ушуну камсыз кылышыбыз керек. 2 айдан кийин Садыр Жапаровду президент кылабыз. Hurmat tuganda, bir minut. Ana, amin. Dua qilib qo'yaylik. Ana, amin. Endi Alloh taolo bola chaqa tug'an urug' ele jurtu zamon qila ko'r. Qirg'izistonimiz yaxshi mizomda yo'lga tushib, Qirg'izistonimizning boshida el jurt deb başını sayıp iştey durgan yetekçileriz boluşuna Allah taala özün buyurup nasip ete gör.